Кайыңды шаарындагы 22 мүмкүнчүлүгү чектелген балага ар кандай кызматтарды көргөзгөн камкордук ден соолукту чыңдоо борбору буга чейин эски имаратта иш алып барып келген. Андагы балдар эл аралык балдарды коргоо күнүндө чет элдик демөөрчүлөрдүн жардамы менен бардык шарттары түзүлгөн жаңы имараттын босогосун атташты. Мен Южный Кореядан келген кыргызмын. Мен аябай жакшы көрөм Кыргызстан, кыргыздар. Бүгүн ушундай иш-чарага, маанилүү иш-чарага келгениңиздерге чоң рахмат. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам бергенге мен үчүн абдан өтө кубанычтуу. Буларга жакшы кызмат кылганга мен аракет кылам. Жана келечекте дагы муктажы болгон балдар үчүн адамдарга жардам бергенге кызмат аракет кылам. Камкордук ден соолукту чыңдоо борбору ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга психологиялык жардам, логопед, массаж, гимнастика сыяктуу кызматтарды көрсөтөт. Борборго келгендерге жана алардын ата-энелерине ыңгайлуу болуш үчүн атайын транспорт уюштурулган. Аны менен аларды үйүнөн алып кетип, кайра жеткирип коюуга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул борборго мектеп курагында гана балдар келет. Андан чоң балдарды кабыл албайбыз мектеп курагындагы. Бизде азыр мүмкүнчүлүк именно 22 балага бар. Андан ашык болгондо уже кичине эмебиз, графигибиз мындай аз болуп калат, балдарга даярдануу үчүн убакыт азыраак болуп калат. Ошон үчүн биз азыр 22. Камкордук, кайрымдуулук, ден соолукту чыңдоо жана окуу борборунун 1 жылдык юбилейине кош келиңиздер демекчимин. 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнүндө мындагы кызмат алуучуларды куттуктап белектер тапшырылды. Эң кызыгы бул жайда балдардын арасынан айрымдары тоок багып, балапандарды өлтүрбөй чоңойтушкандыктан өзгөчө сыйлыктарга татышты. Борбордун буга чейин аткарып келген иштери жана азыр жасап жаткан аракеттери үчүн ата-энелер да ыраазы. Себеби андагы кызматтардан тынымсыз пайдалануу менен балдардын ден соолугунда жылыштар бар экендигин белгилешет жергиликтүүлөр. Мен билгенден эми Союз убагында болуш мүмкүн да, а вот перестройкадан кийин мындай фонд болгон мен көргөн жокмун да, что именно Панфилов районунда да. Анан мына азыр кандай сонун тренажерный немелер инструменттер келип атат, эже ушу баарын организовать этти, массажды, логопед, жанагындай нерселердин балдарга керектүү нерселерди да ошол. Бул жайга бир гана мүмкүнчүлүгү чектелгендер эмес, оор турмуштук шартта жашаган үй бүлөлөрдүн балдары да келишет. Ал эми келечекте имаратты дагы кеңейтип, алардын санын көбөйтүү максатталууда. Мунара Кадырдин кызы, Тилек Дайырбеков, СТВ.